Рамазандан кейін Шаввал айында 6 күн ораза кармоо өтө чоң сооп. Бул туурасында Абу Айюб Ал-Ансари пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын мындай деген баяндайт. Ким Рамазан оразасын кармагандан кейін Шаввал айында 6 күн ораза кармаса, 1 жыл ораза кармагандай болот. Тактап айтканда, 1 жыл ораза кармагандын сообун алат. Дагы башка бир хадисте ким ораза айттан кейін 6 күн ораза кармаса, ал толук 1 жыл кармаптыр деп келет. Бул оразаны кармоо үчүн багымдаттын убактысы кирген убакыттан баштап шамдын убактысы киргенге чейин ниет кылып оозун жабат. Багымдаттын убактысы кирер замат жеп ичкенди токтотуп оозун бекитет. Шамдын убактысы киргенде оозун ачат. Ниет кылдым нафил ораза кармоого же ниет кылдым Шаввал оразасын кармоого деп ниет кылса жарайт. Ораза айтты өткөргөн соң 6 күндүк Шаввал оразасына ниет кылып кармап баштасаңыз болот. Кааласаңыз Шаввал айынын ордуна каза оразаңызды кармасаңыз дагы болот. Бирок 6 күндүк Шаввал айынын оразасы менен каза оразаны чогуу кармоо болбойт. Же Шаввал айын кармайсыз, же каза оразаңызды кармайсыз. Албетте, эң жакшысы алгач Шаввал айынын 6 күндүк оразасын кармап, андан кийин казалардан кутулуу.